көгүчкөн арасында көгүчкөнүм, көрүнүп бир экинчи көрүшпөдүң, көзүңдөн сезип сезим ошол күнү, көңүлүмдө бар сырымды бөлүшкөмүн. Камдануу кыйын болду кетериңе, каректи байлап кеттиң этегиңе, керексиз түйшүктөрдүн баарын таштап, күт мени, издеп барам мекениңе, көгүчкөн арасында көгүчкөнүм. Чындап эле 3-курстан бери карай дээрлик көпчүлүк убакыттым балдарга билим берүү менен ошол чөйрөдө көбүрөөк убакыт кетип калып атат. Анан чындап эле мындай жан дүйнө тынчыганда, айрыкча каникул болгондо ырлар жазылып калган учурлар болуп атат. Эс алуу учуру менин ошол ыр дүйнөм менен өтүп атат десем болот. Бирок мугалимчилик менен ыр жазган эки нерсени алып кетүү бул өтө кыйын. Ошондуктан балким аздан ыр жазып аткандармын. Же эргүүлөрдү деле түйшүктөр тосуп коет окшойт менин оюмча. Ушул эргүү ой экөө окшош түшүнүк болсо керек. Ой келгенде ошол жерде эле кандай учур болбосун, азыр телефон бар же калем алып жүрбөсөк дагы ошол эки сапты жазып алып, ошонун үстүнөн иштеп жүргөнгө аракет кылабыз. Азыр жеткен өз бактыңды баалап ал. А мен сезем чогуң менен барыңды. Көз жашыбыз акканына карабай, кулагыңа алтын сөйкө тагылды. Биз бактылуу кыска гана күн көрдүк. Бир сөз менен бөтөн адам болгонмун. Кантип жашайм деген суроо түйшөлтүп, башка адамды ойлоп жатып ойгондуң. Биз кезиккен күндөр калды бактагы, кадыры жок катардагы күндөрдө, жолукчу күн кымбат боло баштады, тагдырыңдын чечилгенин билгенде. Мага деген сезимдерди сендеги баалай албай абириме соттолгом. Сен турмушка чыккан күнү мендеги адамдарды аябуу сезим жок болгон. Ажырашпай жашаш үчүн бүлөңдөн жолдошуңду мендей көрүп сыйлап ал. Бизден алыс болуш үчүн түйшөлүү, кел экөөбүз эки жолго түшөлү. Ишенимдер болгон сайын канчалык кызганчыбыз ошончолук күчөдү. Адам көктү жетпей сүйүп тургандай, алыс болуп жүрсөк жакшы булганбай. Дүйнөдөгү бардык адам жок болсо, дал ошондо калар белек кызганбай. Азыр мезгил өкүмүнө жайгарды, алыс жүрүп тийгизейин пайдамды. Жан адамга ыраа көрбөй коргогон, кызгануубуз жек көрүүгө айланды. Балким чындап эле ушул жолдо өзүмдү издеп аткандырмын. Чындап эле илим жолунда өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм барбы же чыгармачылык жааттабы. Мен азыр бардык эле тарапка аракет кылып эле ушул түйшөлүп жүрөм. Балким ошол 40-50 барганда бир багытты тандап каларбыз. Азыр мен эки жактан тең айрылып калууну, эки жактан тең кетип калууну каалабай атам. Мугалим болгондун өзүнчө керемети, ушундай ыр дүйнөсүндө өзүнчө кереметтери бар. Бул кайсыл ыкмада, канча муунда, кандай стилде жазылып калуусу биринчи ойдун, ырдын эң негизги оюна жараша түзүлүп калып атат. Биринчи ой келип, ошол ой кандай сап менен келсе,
кандай үстүдөгү башка жактагы куралган нерселерин ошол ыкмага жараша курап чыгууга аракет кылып атам. Кээде атайынлап бир башка стилди жаратканга деле бир отуруп изденип калган учур болот. Такыр эле уйкашты карабай эле бир ойго түшүп кетип ыр жазып дагы көрдүм. Китеп чыгаруу планым ушул нерсени көп суроо берген сайын уялам. Мындай аракет кылганга түрткү берет. Кыйла жылдан бери айтып жүрөм. Кудай буйруса чыгарам. Ушул план менде эң чоң план болуп атат. Жакын арада аракет кылып чыгарам, изденип. Кудай буйруса жакын арада. Өзүмчүлмүн сага болгон талабым. Талап эмес бир болууну самадым. Бир мезгилде музга айланган жүрөктү бир көрүүнү ээритүүдө жамалың. Бир көрүнгөн көзүң көздө тартылуу, эсте калган нур жүзүңдүн актыгы, сабак өтсөң күндө сага жолуккан окуучуңдун ордугандай бактылуу. Жаралгансың нур жүзүнөн берметтин, сагынтасың бүт балдарын мектептин. Эгер азыр окуучуң айлансам, жалгыз гана сабагыңа келмекмин. Эгер азыр окуучуң айлансам, жалгыз сенин сабагыңа келмекмин. Үшүтпөчү, катаал турмуш ызгары, сен көрүнсөң эрип турчу муздагы, мезгил бизге болгон өңдүү себепкер, күз келгенде жылуу жүрөк муздады. Бирде жылуу, бирде катуу тоңобуз, сабыр кылбай чечим чыкты жолобуз. Кыш келгенде эки жака тарасак, жаз келгенде билбейм, кайда болобуз. Ооба, чындык. Сага мага жай келет. Бирде турмуш катаал катуу жай берет. Ошондуктан бакыт жолун табууга кыш келсе да мени менен кал демек. Кыш келгенде жаз келери белгилүү, кыйын кезде таштап кетпей кал демек.